Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Мына мен сөз болуп атпайбы? Садыр Нуркожоевичти ким президент кылган, кантип келип калган деп. Акыркы убактарда ушул сөздү угуп туруп мен өзүмдүн жеке пикиримди айтып коюуну тура көрдүм да. Чындыгында келгенде мына 2016-жылы Россиянын Краснояр шаарына Садыр Нуркожоевич 2 жолу келип кеткен. Мен ал убакта ошол жакта 21 жыл мигрант болуп иштегем да. Мына ошол келген убакта Садыр Нуркожоевич өзүнүн бир немесинин сунушун айтты да. Кыргызстандагы Кумтөр алтын кенин казып аткан канадалык шурундарды, канадалык мафиянын Кыргызстандын жерине, экологиясына тийгизген зыяны үчүн эл аралык сотко берүү боюнча $3,5 миллиард доого чыгуу боюнча доо арызды сунуштады да. Ушуну доо арызды жазып немеге бланка. Анан элдер кол коюп берсе, биздин немебиз ишке ашат депчи. Иш планыбыз ишке ашат деди да. Кыргызстандын Кумтөрүнүн алтыны чет мамлекетте эмес, Кыргызстанда калат деди. Ошол сунушту колдоп биз бүт баардык ошол Красноярскада мекенчилер жапа тырмак кол топтоого кириштик. Вокзалдарды, аэропортторду, базарларды кыдырдык. Кол топтодук. 5000ден ашык кол топтодук дагы. Садыр Нуркожоевичтин сунушу боюнча биз ал кол топтолгон колдорду Бекбосун Абсатаровага тапшырганбыз. Бир жолу ошол Красноярскадагы Восточный рынок деген базарда иштеген көлдүк бир эжеке бар эле, бир кызык окуя болду да. Эже ушул топтолгон колго кол коюп койбойсузбу десем, жок, Атамбаев деле жакшы иштеп атпайбы, мен кол койбойм деди. Мен анан акырында айттым, сиз өзү көлдүксүз, көлдүк катары, жердеши катары кол коюп койбойсузбу десем, эжеке эч качан өзүнүн айткан сөзүнө кайткан жок да, кыстаган жокпуз. Анан эмне болду? Кийин Атамбаев 2017-жылы адилетсиз Садыр Жапаровго жана анын тарапташтарына адилетсиз мамиле кылды. Бирок бийликке келгенде Садыр Нуркожоевич Атамбаевга салыштырмалуу адилеттүүлүк кылып, Атамбаевди түрмөдөн чыгарып берди. Эми андан кийин 2020-жылы неме болду, переворот болгондо Садыр Нуркожоевичти карапай кыргыздын жөнөкөй жарандары ошол өздөрү барып түрмөдөн Садыр Нуркожоевичти чыгарып алды. 6 октябрдан 16 октябрга чейин мына эски Ала Тоо аянтында биз ошол жерде эркин микрофон аянтчасын түздүк да. Ошол кезде ар элдер келип, ошол кездеги элдердин маанайын аз сөз менен айтып жеткирүү кыйын. Бирок элдер Садыр Нуркожоевичтин бийликке келишин каалап, көздөрүнөн жаштары көлдөп төгүлүп, ушундай баягындай сонун сөздөр сүйлөп жатты да. Анан анча-мынча Сыймык Жапыкеев да келип туруп эркин микрофон аянтчасына сүйлөгөнгө ошол жердеги жигиттерден уруксат алчу, анан сүйлөчү. Анан түз эфирди биз тынымсыз көрсөтүп турдук. Эч качан өчүрбөгүлө деп чет элдеги немелер жарандарыбыз, мекендештери жазып турат деди да. Мына ушундай жол менен Садыр Нуркожоевич бийликке келген. Садыр Нуркожоевичти жөнөкөй жарандар, кыргыз эли, кыргызстандыктар өздөрү президент кылып, мына шайлоодо дагы президентти шайлап алышты. Мына ушуну айтып коеюн дедим эле, урматтуу мекендештер. Мен өз көзүм менен көргөндү айтып жатам. Садыр Жапаров элдин каалоосу менен бийликке келди. Аны тигил алып келди, бул алып келди деген сөздөргө мен такыр кошулбаймын.